Hi everyone, ich bin Muradil. Мен өзімді красавчик деп есептеймін. Балалық қиялымда дыйқан болсам екен деп саматчы екенмін, ойлап қарасам. Келешекте мен ағарту тармағына көріп мұғалім болып іштеймін, сөзсіз. Оқушылармен іштесу бұл қиын мәселе. Пара болған учурда кечке уктап калабыз. Эртең кечкеби? Түшкө чейин уктап калабыз. Ошентип мен үчүн кыялдардын орундалышынын себепчиси. Hi everyone. Ich bin Muradil. I study at Oshempo and my profession is English teacher. Ich spreche Kirgizisch, Deutsch und English. I have been in Germany and Great Britain. In future time, I want to work and travel to Europe and USA. Мен өзім Баткен обласының Кадамжай районуна караштуу Актырпак айыл өкмөтүнө төрөлгөм жана ошол жакта чоңоюп, мектепти ошол жакта аяктаганмын. Ал эми балалык кыялдарым боюнча айта кетсем, балалык кезде ким кандай гана нерселерди кыялданбайт. Балалык кыялымда дыйкан болсом экен деп саматчы экенмин, ойлоп карасам, себеп деген атам дыйкан. Аны карап адам эмнени жакшы көрүп, неме кылса ошондон үлгү алат го, үй бүлөдө, чөйрөдө. Ошол себептен кыялым кандай, мисалы үчүн ошол убакта чоң бир кубаттуу трактор сатып алып, жүзү жер бар болчу, ошону иштетип, эмгектенип, өсүмдүк өстүрүп, түшүм алсам экен деп кыялданчумун. Андан кийинки кыялдар өзгөрө баштайт экен убакыт өткөн сайын. Ал убактан кийин мектептеги учурлар башталды. Мектепте билгендей башка чөйрө, башка милдеттер, сабактар башталды. Сабактар башталгандан кийин менде өзгөрүү болду. Кандай дегенде, сабактардан англис тили сабагы мага өзгөчө жага баштады. Андан кийин кыялданым, мен англис тилинен мугалим болсом болчу да экен, колумдан келет экен деген бир кыялдар боло баштады. Ошондой эле учурда мен кыялданам, мен окуйм, мен ушул англис тили мугалимин аркалап өзүм мектебиме, өзүмдүн жергеме келип сабак берем балдарга деген кыялдар болду. Андан кийин ошол специалистти тандагандан кийин уже кеңейте баштадым. Мисалы үчүн чет өлкөгө чыксам болот экен, көрсө өнүккөн өлкөлөргө чыксам болот экен, ушул кесипти аркылап деп дагы бир кыялым чет өлкөлөргө чыгуу. Ошондой эле Европа, ошондой эле Америка деп айта кетсем болот, бир канча өлкөлөрдү эсептеп. Ойлоп карасам, азыр ошол кыялдарым четинен орундалып жатат деп айта алам. Мектеп учурунда окуп жүргөндө көрсө мен дыйкан эле болом деп чектелбей, көрсө мен мугалим болсом болчудай, көрсө мен билим алып, өзүм башка сферадан танысам болот экен деген ойлор өзгөрө баштады менде. Студенттик күндөрдүн жакшы жактарын эсептей кетсек, сенде биринчи кезекте эркиндик болот. Сен үйдөн чыктың, уже жоопкерчилик өзүңдүн мойнуңда. Өзүң эмнени кааласаң, ошону жасай аласың. Экинчи чети, сенде ошондой эле үйдөн чыккандан кийин башка бир проблемалар пайда болот. Мисалы үчүн, үйдө жүргөндө сенин тамагыңды жана сени мындай жөлөп турган ата-энең болот, а бул жакта сенин ата-энең болбойт. Бул жактан жаңы чөйрө, жаңы жер десем болот. Ошол жакка адаптация болуу бир аз кыйын болду студенттик кезде. Ал эми адаптация болуп бүткөндөн кийин уже сен калыптана баштадың. Бир нерсени карап, жакшы мугалимдерди карап үлгү ала баштайсың, аларды жүргөн жолун карайсың. Ошондой эле окуп жүргөндө студенттик кезде сен ийгиликтүү адамдарды баамдай аласың, аларга карап өзүңдү түзөй аласың. Көрсө мен деле ушундай кылсам болот экен. Көрсө мен деле ушуну алып чыксам болот экен деп өзүңдү бир сферада сынай баштайсың. Бул учурда сенде көп деле проблемалар болбойт. Бул учурда сен өзүңдөгү болгон мүмкүнчүлүктөрдү ачып алууга аракеттенсең болот экен. Студенттик кезде негизинен каржылык жагынан кыйналган убактар көп эле болгон, ойлоп карасам. Ал убакта албетте ата-энемден акча алат болчумун. Ал кээ бир учурларда жетпей калат болчу. Андан кийин группалашым же бир тааныштар аркылуу ошол шаардан жумушка чыгасың кадимкидей. Көбүнчө эмне? Көбүнчө кээде официант болуп каласың, кээде поварга жардамчы болуп каласың, кээде балдар эмне кылат? Курулуш жаатына чыгып, стройкада иштеп калган күндөрүбүз болгон. Көбүнчөсү ошол балдар менен стройкада иштеп жүрүп, кээ бирки муктаждыктарды кандырган экенбиз каражат жагынан.
Менин биринчи жолку Европага болгон сапарым, саякатым Германия өлкөсүнө болуптур. Качан дегенде 2-курста аяктап жатканда, албетте бул нерсеге себепчи бул чөйрөңдөн зависит эткен. Чөйрөңдөгүлөр, мисалы үчүн мен группалашым аракет кылчу, аны карап мен дагы ошондон баштап аракет кыла баштаптым, студент болгон кезден баштап. Андан кийин качан ошол 2-курста аяктагандан кийин студенттер билгендей эле Ференжо программасы менен Германия өлкөсүнө 3 ай work and travel кылып келдим десем болот. Ал жака биринчиден студент эмне кылыш керек, өзүнүн психологиялык жактан, руханий жактан даярдалган өтө сонун болот. Себеп дегенде бөтөн эл, бөтөн жер. Ал жактан биз эмнени күтсөк болот? Ал жактан ар кандай жагдайларды күтсөк болот? Мисалы үчүн мен өзүм самаган нерсе, ал жактагы өнүккөн өлкө кандай? Мисалы үчүн кандай курулуштар болгон, кандай бир өзгөчөлүктөрдү көрө алсам болот деген негизинен өлкөсүнө кызыккам, анан саякатка кызыккам негизинен, анан бир чети каражат иштеп келгени, сонун мүмкүнчүлүк студенттер үчүн. Мен күткөн эмесмин, мынчалык алыс болот деп. Жолдо 10 саат, жалпысынан 11 саат самолетто учуу болду. Англияга жеттик. Укмуштуудай өлкө. Мен ошол телефондон көргөн, ошондой эле, мисалы үчүн китептерден көрүп калабыз, ошол жөнүндө сабак өтөбүз, ошондой эле мен эсеткендей кооз шаар, кооз өлкө. Бардыгы сонун, шарттар бар, транспорт жагынан өтө сонун. Ошондой эле ал жактан эмнеден кыйналдым? Ал жактан мисалы үчүн барганда үйүңдөн өтө алыс жакка барасың, бир жакын адам менен көрүшө албайсың. Ата-энең алыста болот. Бардык муктаждыктарыңды өзүң туруп, өзүң камсыздашыңа туура келет. Барганда эле биз галбика тердик. Андан кийин виноград, жүзүм, алма сыяктуу мөмө жемиштерди тердик. Мисалы үчүн мен биринчи, экинчи курста үйдөн акча алып, же жетпеген учурларда өзүм иштечү элем. Андан кийин мен өзүм каржылаганга аракет кылдым. Каникулдарда сыртка чыгып, өзүмө жетиштүү же бир пландаган нерсеме жетиштүү акча каражат топтоп келүү. Адам каалаган нерсесини, самаган нерсесини күтүп эле жатпастан ордунан туруп ага аракет кылыш керек экен. Студент болгондон кийин сага берилген болгону 3 жыл же 4 жыл убакыт болот. Ал убакта студент университеттен чыккан учурда өзүн өзү өнүктүрүү боюнча бир курстарга же бир өзүн өзү өнүктүрүү боюнча бир өзүнө багыт түзүп албаса, мен ойлойм ал өзүнүн профессиясынын мыкты адиси болуп чыга албайт. Бул жыл биз окууну бүтүп жаткан жыл, 4-курста аяктап жатабыз. Кесибим болсо англис тили адистиги, мугалим. Негизинен азыр өзүм көзүм жетет, мектепте мугалим болуп иштеп кеткени, бирок ойлоп караганда бир аз оорчундуу жаш адис үчүн. Анда себеп дегенде жаш адисте тажрыйба жок анча деле. Окуучулар менен иштешүү бул кыйын маселе. Келечекти мен агартуу тармагында көрөм, мугалим болуп иштейм сөзсүз. Бирок мугалим болгонго чейинки убакта мен чет өлкөлөрдү көрсөм дейм, саякаттасам дейм, башка жактарда эмгектенип, өзүмө тажрыйба топтоп, бир кандай десем, өзүм издеген жаңы системаны, өзүм издеген жаңы сабактын методикасын менен өтсөм деген каалоом бар. Мындан 10 жылдан кийинки мурадил албетте көп дегенде 10-15 мамлекетте саякат кылган, иштеген, бир топ тажрыйба топтогон, ошондой эле ошол жылдардын аралыгында үйлөнүп, балалуу болуп, андан кийин өзүнүн профессиясы менен, өзүнүн адистиги менен, өзүнүн өлкөсүндө же өзүнүн айылында англис тили мугалими менен агартуу тармагында сөзсүз эмгектенип жүргөн болот деп элестете алам. Күндүн башталышы багымдат намазы, андан кийин сөзсүз адат кылып баштадым. Бир өзүн өзү өнүктүрүү жаатында мотивационный китептерди окуу же диний китептерди окуу менен. Андан кийин тамактануу, графикке карап университетке баруу, университетте көбүнчө убактыбыз университетте өтүп кетет. Андан кийин келебиз, түшкү тамактануу, сөзсүз теннис оюнуна кызыгам. Күндө болбосо да 2 күндүн биринде теннис ойногон келип турам. Теннис
оюну жашоомдо жаңы спорттун оюну бир түрү деп айтсам болот. Себеп дегенде буга чейин школдо окуп жүргөндө футбол, волейбол менен алектенсек, ал эми студент болгондон кийин ошемпуда мисалы үчүн жылына спартакиада болуп турат. Экинчи курсумда спартакиада ушул тенниске катышып, ошондон улам кызыгуу улам арта баштаптыр. Андан кийин таштап койбой, окуудан чыгып, башка убактарда алектенип турдум. Мындан сырткары айрыкча чет өлкөгө чыгып жүргөндө бизде негизинен жумуш болуп калат. Жумуштан кийинки убакыттарда теннис менен убактымды өткөрүчүмүн. Теннис спортуна мен эмне үчүн кызыгам? Биринчиден бул адамды шамнагай кылат экен. Себеп дегенде теннис ойноп жатканда бүт денең кыймылда болот, экинчи четинен көзүң курч болот. Бул албетте студент үчүн, жаш бир адам үчүн пайдалуу. Китеп окуганда жана башкаларга пайда жактары бар. Ошону менен катар ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Бизде жакынкы аралыкта практика келе жатат. Өзүм практикага даярдап атам. Кээ бир темалардан слайд жасап, өзүм өнүктүрүп, ошол боюнча өзүм караштырып, себеп дегенде практика студент үчүн бир чети коркунучтуу, бир чети кызыктуу. Эгерде сен практикага даярданып, өзүң даярдасаң, сен укмуштуудай сабак өтө аласың. Ошемпу мен үчүн бир эркиндик зонасы десем болот. Жана ошондой эле мен үчүн шарт, мен үчүн мүмкүнчүлүк түзүп берген окуу жай десем болот. Мен толук ишенем, туура окуу жай тандай алдым деп. Себеп дегенде мен бала чакта кыялданган пландарымды, бала чакта кыялданган кыялдарымды ушул окуу жайдан орундатып жатам. Мисалы үчүн ошондой эле чет өлкөгө чыгуу, саякаттоо, ушул окуу жай аркылуу студент болгонума байланыштуу пайдаланып, ошол кыялдарымды орундатып жатам. Ошондой эле окуу жайдын жатаканасы бар. Ал жатаканада деле жашадык. Студенттер үчүн өтө сонун шарттар бар. Ошемпу мен үчүн кыялдардын орундалышынын себепчиси. Көп суммада карызга акча алган учур болгонбу? Албетте студенттик күндөрдө болот. Кээде көп, кээде аз. Ошол учурда студенттик күн болуп калган болуш керек менимче. Ошол убакта мен жана бир-эки досторум акча жетпей калган. Ал сумма 5000 сом болчу. Анан эмне кылышты билбей, албетте эле кураторунан сурагам. Себеп дегенде сабак берет, ортодо жакшы мамиле бар дегендей, ишенич бар дегендей, кураторунан алып тургам сумманы. Кандай кара жумуштарда иштегенсиз? Айылдан баштап иштеп баштаганбыз. Ошондой эле күрүч өстүргөнмүн, жер чапканмын айылда. Андан кийин заграницага чыкканда ошондой эле жанакы урожай, мөмө-жемиштер менен иштешүү. Шаарга келгенде стройкада иштегенбиз. Кафеде ошондой эле. Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодо эмнеден коркосуз? Жашоодо кээ бир учурларда жакын адамдарымды жоготуп алуудан корком. Мурадил красавчикпи дейт. Албетте, мен өзүмдү красавчик деп эсептейм. Себеп деген адам өзүнө жакшы маанай тартуулаш керек, жакшы көз карашта болуш керек. Бай адам болгуңуз келеби? Эмне үчүн? Албетте, бай адам болгум келет. Туура жолдо, туура максатта. Айтат го, алган колдон берген кол жакшы деген. Ошол себептен. Кой сойгонду билесизби? Кой сойгонду жакында үйрөндүм десем болот. Аны толук мүчөлөй албайм, бирок аны койдун терисин ажыратканды билем. Уйкучусузбу? Качан уйкучулук болуп калат менде? Пара болбогон учурда кечке уктап калабыз. Эртеңден кечкеби? Түшкө чейин уктап калабыз. Пара болбогон учурда. Дайым эмес, кээде дем алыш күндөрү, кээде уйкуч болуп турам. Бүгүнкү берүүдөгү суроолор жакты. Өзүмдө бир канча кыялданган нерселерим эсиме түштү десем болот. Бир канча жетишкендиктеримди өзүм кайра айттым десем болот. Дагы эмне, мисалы үчүн алдыга дагы бир пландар, максаттар пайда болду десем болот. Жана өзүмө бир ишеним пайда болду десем болот бүгүнкү маектешүүдөн кийин. Афыдык Заян.